Салам достор, бүгүнкү биздин өтүүчү темабыз термоэлементтер, термобатареялар жана жарым өткөргүчтүү күн батареялары. Сиздер менен Абдыкапарова Жылдыз. Бүгүнкү сабактын максаты термоэлементтер деген эмне экенин билүү, аны ким ойлоп тапканын, жашоодогу маанисин түшүнүү, термобатареялар жөнүндө жалпы маалымат алуу, жарым өткөргүчтүү күн батареялары жөнүндө үйрөнүү жана фотоэффект кубулушу менен таанышуу. Термоэлемент бул ар түрдөгү өткөргүчтөн турган туюк чынжыр. Аны 1621 немец физиги Томас Йоган Зиебек термоэлементти, термопараны ойлоп тапкан. Бул экспериментте биз термоэлементтин иштешин көрөбүз. Бул установкада 3 металлдык пластинкалар туташтырылган: латунная, стальная жана дагы латунная. Латунная пластинкаларга вольтметр режиминде иштеген мультиметр туташтырылган. Чынжырда эч кандай батарейка жок болгон үчүн чыңалуу 0 барабар. Пластинкалардын бир жагы суу менен толтурулган сосудка туташтырылган, ал эми экинчисин болсо шам менен ысытабыз. Вольтметр чыңалууну көрсөттү. Латундук пластинка ысыган сайын чыңалуу чоңоет. Ар түрдүү эки өткөргүчтөн турган туюк чынжыр термоэлемент же термопара деп аталат. Эки өткөргүчтү ар башка температурада кармасак, анда чынжырдын ичинде термо-ЭКК пайда болот. Аны өлчөө үчүн биз бир өткөргүчтү кесебиз дагы вольтметрге туташтырабыз. Зиебектин кубулушу деп, эгерде контакт болгон жерлериндеги температуралардын айырмасы сакталса, башкача айтканда бир учу муздак, экинчиси ысык бойдон сакталса, анда чынжырда термоэлектрдик кыймылдаткыч күч пайда болот. Ал эми тескерисинче чынжырга башка ток булак кошулса, контакттардын бири ысыйт, экинчиси муздайт. Бул пельтие кубулушу деп аталат. Термоэлементтин колдонулушу: домна мешинин температурасынан баштап жаныбарлардын денесинин температурасына, өсүмдүктөрдүн ткандардын температурасына чейин чейнейт. Жарым өткөргүчтүү термоэлементтер болсо түздөн-түз эле жылуулук энергиясын электр энергиясына айландыруу үчүн же тескерисинче муздактыкты алуу үчүн колдонулат. Термоэлементтер термоэлектрдик параметр 0 градус Цельсийден 1600 градус Цельсийге чейин температураны чейнөөчү куралда, термоэлектрдик реледе сигнализацияда, температураны автоматтык жөнгө салуучу түзүлүштөрдө, термоэлектрдик текшерүүдө жана башка толуп жаткан түзүлүштөрдө кеңири колдонулат. Термоэлементтер техникада кеңири колдонулушка ээ. Термопаранын сезгичтигин жогорулатуу үчүн термопара каңдаштырылган эки түрдүү өткөргүч вакуум баллонуна жайгаштырылат. Вакуум даражасынын өзгөрүшүнө жараша термопаранын температурасы да кеңири өлчөмдө өзгөрөт. Бул касиет термопаралык вакуум метрлерде бул сүрөттө көрүнүп тургандай, башкача айтканда вакуумдук өлчөөчү куралдарда 10⁻1 даражасынан 10⁻3 даражасына чейинки чекте вакуумдун басымын өлчөө үчүн колдонулат. Термоэлементте пайда болгон ЭКК электр кыймылдаткыч күчү температурадан жана термопара жасалган өткөргүчтөрдүн материалынан көз каранды. Эми бул формулага көз жүгүртөйлү. Е барабар А каша ачылган Т1 минус Т2 каша жабылат. Бул жерде Е термо-ЭКК, А салыштырмалуу термо-ЭККнын коэффициенти, Т1 биринчи өткөргүчтүн температурасы, ал эми Т2 экинчи өткөргүчтүн температурасы. Советтик окумуштуу Йоффе кийин жарым өткөргүчтүү термоэлемент муздатуучу түзүлүштөрдүн теориясын иштеп чыгып, анын буга чейинки түзүлүштөргө караганда бир топ артыкчылыкка ээ жана кыйла өнүмдүү экендигин далилдеген. Термобатареялар жарыш же удалаштырылган термоэлементтердин тобу. Жылуулук энергиясынан түздөн-түз электр энергиясын алуу үчүн колдонулуучу түзүлүш. Термобатареянын пайдалуу аракет коэффициенти термопаранын каңдоолорунун температураларынын айырмасына пропорциялаш өсөт. Термобатареялар эки түргө бөлүнөт: металл жана жарым өткөргүчтүү термобатареялар. Металл түрүндө пак төмөн 0,2-ден 0,5% чейин, ошондуктан ал кеңири колдонулбайт. Ал эми жарым өткөргүчтөрдүн келечеги чоң. Мисалы термоэлектрогенераторлук лампалардын пакы 7-ден 10% чейин жетет. Практикада цинк, сульма, күкүрттү коргоошун кеңири колдонулган жарым өткөргүч болуп эсептелинет. Пельтиенин ачкан кубулушу боюнча
Андай жарым өткөргүчтүү термобатареялар муздатуучу түзүлүш катары кеңири колдонулушка ээ. Ал аркылуу ток жиберген кезде анын муздак каңдоосу айлана чөйрөнүн температурасынан төмөнкү температурага чейин муздайт. Бул максатта өзгөчө жарым өткөргүчтүү термобатареялар кеңири колдонулушка ээ. Жарым өткөргүчтүү күн батареялары. Фоторезисторлор. Жарым өткөргүчтөрдүн электр өткөрүмдүүлүгү жарык менен жарыктандыруудан да өзгөрөт. Жарым өткөргүчтү жарыктандырганда чынжырдагы ток күчү өсөт. Себеби жарыктын таасири астында жарым өткөргүчтөрдүн өткөрүмдүүлүгү жогорулайт, демек каршылык азаят. Анткени жарыктын таасири астында көптөгөн эркин электрондор, көңдөйчүлөр да пайда болот. Бул кубулуш фотоэлектрдик эффект деп аталат. Же жарыктын таасири астында заттардын электрондордун бөлүнүп, жылынып чыгуу кубулушу фотоэлектрдик эффект же фотоэффект деп аталат. Фоторезистор. Фотоэффект кубулушуна негизделип иштеген түзүлүш фоторезистор же фотокаршылык деп аталат. Фоторезистордун кичинелиги жана өтө сезгичтиги, узакка иштеши, чыдамдуулугу, чакандыгы жана башка аларды илим менен техникада жарыктын өтө начар агымдарын каттоого, өлчөөгө мүмкүндүк берет. Фоторезисторлор менен даяр буюмдардын сапаты, формасы, түсү, өлчөмү жана башка текшерилет. Эгерде электр чынжырында сырткы электрод катарында селин же жездин кычкылын абдан жука пластинкасына күндүн жарыгын түшүрсөк, анда ал чынжырда электр тогу пайда болот. Жарык булагын жарым өткөргүчкө жарыктын агымы түшүрүлсө, чынжырда ток пайда болгонун көрсөтөт. Бул учурда эки күнүн булагы жарык болуп эсептелет. Башкача айтканда, жарым өткөргүчтөн жасалган пластинка жарык энергиясын электр энергиясына айландыруучу электр тогунун генератору булагы болуп калды. Чынжырдагы бул ток фотоэлектрдик ток же фототок деп аталат. Ал эми жарык өткөргүч күн батареясы болуп эсептелет. Жарыктын күчүнө жараша жарым өткөргүчтүү фотоэлемент бир кыйла чоң эки күнүн пайда кылышы мүмкүн. Жарым өткөргүчтүү куралдар азыркы мезгилде радиотехникада, автоматикада, телемеханикада, жердин жасалма жандоочуларында, планеталар аралык корабльдерде өзгөчө күн батареялары электр тогунун булагы катарында колдонулат. Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө үйлөрдүн чатырларына күн батареялары орнотулуп, жылытуу системалары үчүн күндүн, башкача айтканда жарык энергиясын пайдалануунун долбоорлору иштелип жатат. Күн батареяларында анын негизги бөлүгү болуп PN контактуу жарым өткөргүчтөр эсептелет. Академик Йоффин жарым өткөргүчтөрдү изилдөөдөгү эмгектери дүйнөлүк таанылууга ээ болду. Анын жардамы менен көптөгөн маанилүү техникалык проблемалар чечилмекчи. Ал жарым өткөргүчтүү куралдардын жардамы менен келечекте өтө маанилүү фундаменталдуу маселелер, маселен, жылуулук жана жарык энергиясынын түздөн-түз электр энергиясына айланышы, ошондой эле электр энергиясынын механикалык энергияга жана тескерисинче айлануусу эч кандай машинасыз эле ишке ашаары, эң бир өздөштүрүлгөн радио кабылдаткычтар, сигнализация үчүн абдан татаал аппаратуралар, автоматика, телебашкаруу жана башка эң компактуу, өтө арзан болоорун алдын ала көрүп турарлык деп жазган. Азыркы мезгилде компьютердик техниканын жетишкендиктери муну далилдеп турат. Бул жөнүндө кийин квант физикасында фотоэффект кубулушун өткөндө дагы кеңири таанышабыз.